Ассаламу алейкум. Бир икай айтып берейин. Илгери өткөн заманда бир падыша болуптур. Элине өтө бир зулумдук кылат экен. Ал зулумдуктардын бири ушул элдин арасында кимдин эшеги болсо, мындай күч менен эле тартып алчу экен. Анан ошол тартылып алынган эшектерди мамлекеттик анымын иштерге жүктөтүп, оор нерселерди ташытып, кайсы бир курулуштарга, ар кыл бир иштерге пайдаланчу экен да. Анан ошол баягы кедей, жону жукка элден тартылып алынган эшектер эми баягы күчтүү болбойт. Аларды ишке салышканда бир ашып барса, бир 3 күн иштеп туруп, анан кийин суу жыгылып, чарчап өлүп калышы экен. Анан бир күнү ошол өлкөнүн бир кыштактарынын биринде жашаган бир жигит шаарга бармакчы болот. Атасы уулунун мындай жөнөп атканын көрүп, "Уулум, сага бир маслет айтайын" дейт. Ата, айтыңыз, эмне маслет?" дейт экен уулу. "Балам, ушул эшегиңди шаарга минип барбай эле койсоң, жөө эле барсаң" дейт. "Эмне үчүн?" деп сурайт уулу. Анда атасы: "Бу биздин падыша аябай мындай залим, зулум чыкты. Чыр кыраткан боюнча ой боюңа койбой эле эшегиңди тартып алат. Өзүң деле угуп атсаң керек. Кимде эшек бар экенин билери менен эле ошол падышанын өзү болобу, желдеттери болобу, эшегин тартып алып, мамлекеттин бир кара жумуштарын кылдырып атат. Ушинтип кордоп атат. Жакшысы сен дагы шаарга барсаң, мындай эшекчен эмес, жөө эле барсаң" дейт. Анан уулу: "Ата, эми мен бул эми жакын бир жер болсо бир жөн. Жол аябай алыс. Анан эшекти минип албасам, жөө чарчап баса албай калам, ата" дейт. Анан атасынын баягы атасы баласынын баягы көнбөстүгүн, көшөрүп атканын көрөт дагы, анда уулум мындай кыл. Шаарга кире бериш жерде эшегиңди токтоткун дагы бир бутун сындырып салгын деп ушундай кеңеш айтат. Уулу: "Ата, бу кызыксыз го. Сопсо бүт-бүтүн жаныбарды бир бутун сындырып эмне кылам? Сындырсам чолоңдоп калбайбы?" деп таң калат. Анан атасы баягы берген кеңешинин түпкү маанисин мынтип түшүндүрөт. Уулум, муну мен мындай жөн жеринен айтып атканым жок. Баягы Кызыр алейхиссаламдын бир окуясын уккансыңбы? Кызыр алейхиссалам Муса алейхиссалам менен бирге кемеге түшүп бир жака жөнөрдү. Кеме мына баягы жээктен жылаарда Кызыр алейхиссалам кемеге залал кылып, анын бир бурчун мындай тешип салат экен. Андан кеме жылбай туруп калат. Анын ошол кемени тешиген жоргун ошол адамдар ошол маалда албетте түшүнүшпөйт, бирок ошол учурларда ошол өлкөнүн падышасы элдердин кемелерин тартып алып, ушундай бир зулумдук кыла баштаган маал экен. Анан баягы кемени көрүп, бу кеменин түбү тешик экен деп, падышанын жан жөкөрлөрү элге дагы, кемеге дагы тийбейт. Ансыңары ошол окуяда: "Уулум, сен дагы ошо эшегиңдин бир бутун сындырып койсоң, падышанын желдеттери көрүп, бул бир чолок эшек экен" деп эшегиңе тийбейт. Эми бир аксаарын аксап басып калар, бирок эшегиңди баягы падышанын желдеттери мажбурлап алып кетип калбайт. Бир буту чолок болгону менен берки 3 буту соо калат. Жаманбы, жакшыбы, ошол эшегиң болот" дейт атасы. Анан экөө ошентип сүйлөшүп аткан кезеңдерде падыша жандошторун ээрчитип аң уулоого чыккан маал экен. Уулу болсо баягы аксакалдын уулу көшөрүп болбой эле
жөнөп калат. Аңгы чакта жана падыша жандошторунан адашып тиги жигит менен кезигишип калат. Жигитти караса эшегинин бутун сындырып атат. Падыша эми аңгулууга чыкканда падышадай болбой, мындай мергенчиликке чыккандай мындай жөнөкөй кийинип алган болот. Анын падыша экенин деле билбейт. Ошентип падыша тиги жигиттин эшегинин бутун сындырып атканын көрүп анан таң калып, "Өө жигит, бул сопсо эле жаныбарга эмне мындай азап берип атасың? Эмнеге мындай кылып атасың? Мунун бутун сындырып эмне табасың?" деп ушундай таң калган бир суроо берет. Анан тиги жигит арт жагын деле карабай, бул менин эшегим. Менин эшегим болгондон кийин эмне кылам өзүм билем. Мен сенин атыңа тийип аткан жокмун го. Бар жолуңду улап кете бер. Деп ушундай корсулдап коет. Анан аны корсулдаганда жөн корсулдабай, менин бул ушул эшектин бутунун сындырып аткан себебин, мындай түпкү себебин түшүнгөн болсоң, антип суроо бербейт элем деп дагы буркулдайт. Анда падыша эшегиңин бутун сындырып атканын себеби эмнеде? Деп кайра жана жигитке суроо салат. Анда жигит болгон ишти айтат. Болгондой бир падышабыз бар. Өтө бир залим. Могул эшектин бутуну сындырып аткандын себеби мындай бир хикая бар экен. Кызыр алейхиссалам менен Муса алейхиссаламдын кемесине байланыштуу. Ал кеме кандай себептен тешилип калганын уккансыңбы деп жанагы жөнөкөй кийим, мергенчинин кийимин кийип алган падышага айтса, падыша ооба билем дейт. Ошол доордо бир залим падыша элдердин кемелерин тартып алып аткан экен. Анан ошон үчүн Кызыр алейхиссалам жанагындай кеменин түбүн тешкен амал ойлоп тапкан окуяны жигит тиги падышага дагы бир жолу эскертип айтып берет дагы. Анан биз дагы ошолордун сыңары ошондой арга кылып атабыз. Биздин падыша дагы ушундай залым чыкты. Биздин падыша дагы зулум чыкты. Анан ошол эшегибизди тартып албасын деп мен эшегимдин бутун ушинтип сындырып атамын. Бул менин амалым. Эми чолок болсо дагы өзүбүздөгү иштерди кылып, керекке жарасын деп ушинтип атабыз деген сөзүн айтат. Жигиттин сөзүн угуп падыша үйүнө кайтып жанагы жигиттин окуясын эстеп, эми кыжалат болуп эч уктай албайт. Анан эртеси эле ошол жигитти таптырып тапкыла деп желдеттерине. Ал жигитте болсо жана желдеттери сүйрөп алып келишип, анан падыша аны жазаламакчы болот. Жигит болсо падышанын жазасынан кутулбастыгын сезет. Баары бир бул мени жазалайт окшойт деп. Анан баягы калемди курч бычак менен уштаган сайын курчуп баягы жазып калат го. Анан инсан дагы туш тараптан ошондой тоскоолдуктар тооруп, оор бир ушундай бир сыноолор келгенде, жана калемди болуп ушталган калем сыяктуу өткүр болуп калат окшобойбу? Колу кишенделип турган жигит падышага тике карап туруп, "Эй, падышам, сиздин зулумдуңузга нааразы болгонум билинип калып, мына мен астыңызда турам. Мен эми бирөөмүн. Бирок мени жок кылганыңыз менен, мени өлтүргөнүңүз менен сиздин зулумдуңузга, сиздин залимдигиңизге нааразы болгон кишилер көп, алар азайбайт да. Менин нааразы экеним эми ачык билинип калыптыр. Сизге айтпай, бетиңизге айтпай, сиздин зулум иштериңизди мындай туюк жек көргөндөр өтө көп да. Анан зулум экениңизди сөз кылгандар көбөйгөндөн көбөйө берет, бирок азайбайт деп айтор жигит падышага айтчу сөздү ачык айтып, мындай падышамын деген киши үчүн бул нерсе өтө бир опурталдуу экенин түшүндүрүп, анан элдеги ошол нааразычылыкты жоюунун, болтурбоонун бир жолу мейли ким болбосун,
жөнөкөй бир кишиби, инсанбы, падышабы, эң оболу өзүнүн ичиндеги жамандыкты туюп, сезип, моюнга алып аны токтотуу керек деген ушундай мазмунду, өзөктү жанагы жигит падышага жеткирүүгө аракет кылат. Падыша дагы ошол өзөктү түшүнүп, анан өзүнүн колу менен колундагы жанагы жигиттин колундагы кишенди чечип, маңдайынан өп, анан атурсуна жигитке кел, сен ошол түздүгүң, акыйкаттыгың менен мамлекеттик бир кызматта мындай элдин жашоосу үчүн, өлкө үчүн мээнеттенип иштеп бер деген мындай жакшы сунушун айтат. Эми бул хикаянын мындай бир өзөгүндө, маанисинде эмне жатат? Биз ар бирибиз ушу мамилелешкен чөйрөбүз үчүн, бир дос тааныштар үчүн жанагы эле падышадайбыз да, падышанын мисалындайбыз. Бизге баардыгы сонун мамиле кылып аткандай, баардыгы жакшы болуп аткандай сезилген ушундай көрүнүштөр, мисалдар ал эми бизге тек гана жек көрүнбөштүн айласында кылынып атышы мүмкүн, айтылып атышы мүмкүн экен да. Анткени ошол айтып аткандар өзүнүн башы эле аман болуп, баары сонун деген жооп айтуу аларга мындай бир ыңгайлуу болуп аткан үчүн ошентип айтып аткан болушу ыктымал деген ушундай маани келип чыгып атат да. Түгүл бир үйдө, мындай бир үй бүлөдө күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө кой сен ушу жаман көрүнбөйүнчү деп мындай балким өтө бир корккондон, балким жөн гана эми башымды оорутпай эле коеюнчу ушуга деп мындай эптеп эле мындай тынч жашоону каалагандыктан бири-бирине ушундай жалганга, калпка жамынган мамиле кылышы мүмкүн. Бул жакшыбы? Бул албетте жакшы эмес. Үй бүлөбүз, чөйрөбүз, тааныш дос чарларыбыз, туугандарыбыз, иштеген жерибиздегилер, жумуштагылар биз кандай болсок, так ошондой тарыздагы чындыкты бизге жеткирүүдөн мындай четтеп, айбыгып, жасалма, кооз мамиле кылып аткан болсо, демек биздин өзүбүз жасаган ошо мамиледе мандем бар. Жогорудагы хикаядай падыша адамдардын эшектерин мындай күч менен, залимдик, зулумдук менен тартып алып атса дагы, кой ушу падышанын көңүлү үчүн деп, кой ушу кызматымда туруктуу иштеп турайын деп, анан падышага дагы баары сонун, баары жакшы деген мамиле болсо, эми падышанын мисалында эле эмес, падышаны коюп жеке ар бирибизди ала турган болсок, сиздин көңүлүңүзгө эмне жакса, эмнени сиз туура десеңиз, адамдар ошол сиз туура деген, сизге жаккан нерсени жакшы, туура деп мамиле кылып калган болсо, анда маселе өзүмдө экен, маселе менин башымда экен, маселе менин мээмде экен деп дагы бир жакшылап ойлонуп көрүүбүз керек экен. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ишиңиздер ийгилик болсун.